7 май. Кудай кызматка муктаж эмес. Анткени Теңир өзүнө жүрөгүн толугу менен берген адамдарды колдош үчүн бүт жер жүзүн карап турат. 2-Жылнама 16-бөлүм 9-аят. Кудай бул дүйнөдө эмнени издейт? Жардамчылардыбы? Жок. Жакшы кабар бул жардамга муктаж болгондорду издөө же машаякчылык кызматка чакыруу дегенди билдирбейт. Кудай өзүнө кызмат кыла турган адамдарды издебейт. Теңир өзүнө жүрөгүн толугу менен берген адамдарды колдош үчүн бүт жер жүзүн карап турат. 2-Жылнама 16-бөлүм 9-аят. Ал өзү улуу кызматчы. Анын кең, оор жүк көтөрүүчү ийиндери бар. Ал баарынан күчтүү. Мына ушул нерселерди көрсөтүүнүн жолдорун ал издеп жатат. Чыныгы Кудай менен бул дүйнөнүн кудайларынын айырмасы ал биз үчүн иштегенинде. Анткени Теңирден үмүт кылгандар үчүн ушунчалык көп иштерди жасаган сенден башка Кудайды кылымдардын башталышынан бери эч бир кулак уккан эмес, эч бир көз көргөн эмес. Ишая 64-бөлүм 4-аят. Кудай бизден эмнени каалайт? Биз күткөн нерсениби? Жок. Ал ысрайылдыктарга көптөгөн курмандыктарды алып келгени үчүн айыптап, токойдогу жаныбарлардын баары меники. Эгерде мен ачка болсом да, сага айтмак эмесмин. Анткени бүткүл аалам жана анда жашагандардын баары меники деп айткан. Забур 49-бөлүм 9-10 жана 12-аяттар. Бирок биз Кудайга бир нерсе берүү менен муктаж болгон адам сыяктуу анын деңгээлин төмөн кыла алабызбы? Же башкача айтканда, анын жүзүн өзүбүзгө бура алабызбы? Ооба. Биздин тынчсызданууларыбыз, биздин муктаждыктарыбыз, анын эркин сураган биздин ыйыбыз анын жүзүн бизге бурат. Бардык түйшүктөрүңөрдү мага тапшыргыла деген осуятты ал бизге берген. 1-Петр 5-бөлүм 7-аят. Биз Кудайга көз каранды экендигибизди жана ал бардыгынан кудуреттүү Кудай экендигин моюнга алганыбызды ал кубаныч менен кабыл алат. Машаякчылык толугу менен айыктырат. Оорулуулар өз дарыгерлерине кызмат кылышпайт. Алар дарылоо жана айыгуу алыш үчүн аларга ишенишет. Тоодогу насаат бул биздин жумуш берүүчүбүздүн жумуш тизмеги эмес. Бул биздин дарыгердин дарылоо жана айыктыруу рецептери. Биздин жашообуз Кудай үчүн иштөө деген принципти гана камтыбайт. Иш кылган адамга эмгек акы ырайым катары эмес, тийиштүү эмгек акы катары берилет. Ал эми иш кылбаган, бирок мыйзамсыз адамды актай турган Кудайга ишенген адамдын ишеними ага адилдик катары эсептелинет. Римдиктер 4-бөлүм 4-5 аяттар. Жумушчулар белек алыш үчүн иштешпейт. Алар кылган иштерине жараша эмгек акы алышат. Эгерде биз өз күчүбүз менен актала алсак, анда биз ал үчүн иштемек эмеспиз. Кудай өзү улуу кызматчы. Ал өзүнүн даңкы үчүн бизге ырайымын төгүп жатат.